Бишкектеги ынтымак ордо мамлекеттик имаратында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында маанилүү иш-чара өтүүдө. Иш-чаранын алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрү, ошондой эле эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңешинин жыйыны өтүүдө. Аталган жыйын эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө багытталган. Жогорку мамлекеттер аралык кеңештин жыйынында мамлекет башчылары соода, экономика, транспорт, маданият жана чек ара коопсуздугу сыяктуу бир нече багыт боюнча кызматташууну талкуулап, 2025-2027 жылдарга карата комплекстүү планды бекитишти. Сиздерди бүгүн Бишкек калаасында ынтымак ордосунда кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу кош келдиңиздер демекчимин. Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыкка ээ болгон боордошубуз, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Жолугушуунун алкагында 15тен ашык документке кол коюлду. Арасында чек ара өткөрмө бекеттерин жаңылоо, логистикалык борборлорду куруу жана сооданы жандандыруу боюнча маанилүү макулдашуулар бар. Алардын ичинде Алматы облусунда айыл чарба продукциясын сактай турган дүң бөлүштүрүү борбору, Алматы Ысык көл авто жолун куруу жана чек арадагы соода логистикалык хаб сыяктуу долбоорлор да бар. Кыргыз-казак ортосундагы сооданын көлөмү өсүп жатат. Быйыл азыркы 8 айдын ичинде биз 500 миллион тегерегинде соода болот. Жылдын аягына чейин 1 миллиардтан жогору кылганга мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары азыркы ошо соода саттыкты өнүктүрүү боюнча биз эки мамлекеттин ортосундагы контрольно-пропускной пункттардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу. Эки өлкөнүн соода көлөмүн 2030 жылга чейин 30 миллиард долларга жеткирүүнү пландап, бул үчүн товарлардын номенклатурасы кеңейтилип, бизнес үчүн жаңы шарттар түзүлөрү айтылды. Бир нече документтерди кол коюу аземи салтанаты күтүлүүдө. Ошонун эң негизгиси экономика жана коммерция министрлиги жаатында бул 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода көлөмүн 3 миллиард долларга чейин жеткизүү максатында биз жол картасын иштеп чыккан болчубуз. Эки өлкөнүн жетекчилиги бизге 30 жылга чейин 3 миллиард соода көлөмүн жеткиргиле деген максат коюлган болчу. Ошол багытта иштелип чыккан бир чаралардын, кадамдардын бир тизмеси жол картасына кол коюп атабыз. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү өсүүдө. Ошол эле учурда көзөмөл өткөрмө жайлары кеңейип, транзит мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу пландалууда. Транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча дагы кеңен ой алмаштык. Кеңештин 7-чи отуруму абдан жогорку деңгээлде өттү. Кыргыз тарап менен Казак тараптын ортосундагы байланышты, саясий байланышты, экономикалык байланышты, маданий байланышты өнүктүрүү боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болуп, мындай чечимдерге келдик. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду Алтын Кыран ордени менен сыйлады. Бул боордош элдердин достугуна кошкон зор салымдын жогорку баасы катары белгиленди. Кыргызстан менен Казакстандын тарыхы бир, келечеги да бир. Бул жолугушуу эки боордош элдин ынтымагын чыңдап, кызматташтыкты жаңы стратегиялык баскычка көтөрдү. Зарема Жейналиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек.